Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Өзгөн районундагы жолугушуусу учурунда дагы бир талапкер Адахан Мадумаров Бабановду колдой турганын жарыялайт деп күтүлүп аткан. Бирок Адахан Мадумаров бир билекке биригүү идеясын колдоо ниети бар экенин гана айтты. Ал президенттикке талапкерликтен баш тартуу тууралуу сөз кылбады. Биз айтып аткан максаттарды ким жасайт, мага кызыгы жок. Ким жасаса ошол жасасын. Бирок баралычы айланайындар. Бабановдун колунан келип турабы? Бергиле тууну Бабановго. Төрөбаевдин колунан келип турабы? Бергиле Төрөбаевга тууну. Сариевдин колунан келеби? Бергиле тууну Сариевге. Мадумаровго келеби? Бергиле Мадумаровго. Бирок мен биринчи болуп айтам. Эгерде биз биригүүгө ушунчалык кыйын болуп аткан болсо, биринчи болуп тууну мен карматам. Мен өзүмдү өзүм жеңем. Өмүрбек Бабанов да Мадумаровдун Өзгөндөгү жолугушуусуна кошулганына ыраазычылык билдирүү менен гана чектелди. Ал буга чейин Бакыт Төрөбаев менен бириктирген иштердин чын төгүнүнө да токтолгон жок. Дайыма чындык үчүн чыркалап келген Адахан Кимсенбаевич менин келерин билип туруп айтты. Өрбек Токтогуз, келиңиз, менин жериме келе жаткандан кийин мен да сизди тосуп алып туруп, элге бирге чыгайын деп атабыз. Ошондой сунуш болду, урматтуу элем. Бул болсо саясаттагы атаандаштыкта, бул душман эмес. Саясаттагы атаандаштыкта акыл жүгүрүш керек, программа жүгүрүш керек. Эң негизгиси бардык талапкерлердин ой максаты бул Кыргызстаныбыздын биримдиги, бүтүмдүгү. Ушинтип Мадумаровдун биригүү тууралуу айлантып айткан сөздөрүн ар ким ар кандай түшүнүп кала беришти. Анан азыр мына Мадумаров дагы чыгып сүйлөдү да. Ошодон сиздер эмнени түшүндүңүздөр? Ал кошулам дедиби дебеди? Мен түшүнгөн жокмун. Эми кошулам деген үчүн бирге келип отургандыр деп чечип сүйүнүп отурабыз. Мадумаровду илгертеден колдоп келгенбиз, дагы эле колдойбуз. Адахан Мадумаровдун немеси боюнча келдик да биз. Адахан Мадумаровду Кимсенбаевди колдойбуз. Алар кошулат деп ойлойсузбу? Аны биле албайм. Кошулам дегендей болуш окшойт. Ушундай болду, Бакыт Төрөбаев деп айтышып, бирок Төрөбаев келбепти, көргөнүм жок. Эми айтып атат, Адахан бүгүн барып, Темир Сариевич менен сүйлөшөм деп атат. Демек эгерде ушу чыган төртөө бириксе, ишенем ушу төртөөнүн ичинен бир адамды алар көрсөтсө керек деп. Бириге албайт кошачылар. Ар кимдин өзүнүн ою болот да. Сиздин оюңузча бириге алабы, бириге албайбы? Билбейм, биликсе бириге беришет да. Ошондук деди, бир минуттук болобуз, бирге иштейбиз дешти. Мен ошого кошулам, каалайм. Бул биригүүгө каршы болуп атасыз азыр, Каршы эмесмин, эмне үчүн минтип калышты деп атам. Негизи бирикпей өз-өзүнчө барышын каалай элегиз. Жок, биригип туруп эле Адаханды шайлагыла деш керек эле. Негизи Адахандын идеясы туура эле деп түшүнөм. Себеби биригиш керек, чачылбаш керек. Жаат-жаатка бөлүнбөй бириксе анан сөз бир жыйынтык чыгат. Мадумаров болсо төрт талапкер биригиши керектигин улам кайталаган менен акыркы сөз Темир Сариевде экенин четин чыгаргандай болду. Алардын эч кимиси биригүү тууралуу ачык сүйлөөгө батынбаганына караганда, Бабанов, Төрөбаев, Мадумаров жана Сариев тандеми али быш электигин көрсөттү. Бул арада КСДП партиясынан президенттикке талапкер болгон Жээнбеков тарапка мурдагы төрттүктүн бири Камчыбек Ташиев ооп кеткени кабарланды. Ага улай жергиликтүү шайлоолордо таң калыштуу ийгиликтер менен белгилүү болгон Мекеним Кыргызстан партиясы да Жээнбековдун талапкерлигин колдоорун жарыялаган. Ташиев, Төрөбаев, Мадумаров жана Келдибеков бирлиги бир айга жетпей ыдырап кеткен. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо 15 октябрга белгиленген. Бирисаков, Азаттык.